Адамдар сизди мурда салаф болчу дейт. Анан бул жакка келип ханафи болду дейт. Ошол туурабы? Жаман суроо болсо кечирим сурайм. Мен суроолордун баарын дайыма чыгарып айта берем, анткени адамдар ичинде күдүк калбаш керек. Жок, мен бул жакка келип ханафи болбой эле ошо Макканын өзүнө ханафилер тап илим алып ижаза алгам. Бирок барганда таасирленгем сөзсүз түрдө, анткени барсаң арабтар сүйлөп атса, башка кылып атса, ушулар туура экен деген ой менен ошолордун сабактарына бардыгына баргам. Анткени мына Шейх Фаузандан сабак алгам, Шейх Шикирден сабак алгам, Шейх Хусейминден сабак алгам, Албани китептерин баарын окугам, Салафи акидасынын китептерин баарын окугам. Усулу салат окугам, Китабу Табут окугам, Фатхул Маджид окугам, Васития окугам. Эмне кайсы китеп бар? Азыр мен салафим дегендердин бардыгын окуган китебин бардыгын окугам. Алхамдулилла. Ошого айтып атканда китеп каерде кайсын айтат, оны бар Кашфу Шубухат, Каваидул Арба, Усулу салат буларды бар жазып окугам керек. Салаты буларды бар жазып окугам керек болсочу. Сабак берип коюш китептерден. Таасир аласың да. Ана ошо салафилердин эң имамы Ибн Таймия. Анан Мухаммад Абдул Вахаб, Ибн Кайим үч адам эң чоң болот. Ошолордун китептеринде көбүн окугам, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн салафилер айтып аткан акидасын айтам, сен өзүңүн мазхабың туура эмес айтып атасың, айта алам да. Мен салафилик боюнча жакшы билем, анан Хамбали мазхаб жакшы билем. Анткени Хамбали мазхаб боюнча мен окугам университетте. Анан Ханафи мазхаб адистигим өзүмүн дипломдорум ушу жанагы ижазаттарым бардыгы. Анан ошондо жанагы Аллахумма аринал хакка хаккан варзукни иттибаа. Аллахумма аринал батила батила варзук ишнаба деген дуаны Ибн Таймиядан үйрөнгөм. Ошону дуа кылып жүрүп, анан бир 2 жылдай таасирленип жүрүп, таасирленгем аябай. Андан кийин ошол Шейх Тарыктап, ошонун өзүндө Ханафи мазхабты окуп, ижаза алып, Ханафи мазхаб ошону үйрөнгөм бардыгын. Ханафи мазхабтын өзүндө ошол Ханафи мазхаб боюнча намаз окуп, Ханафи мазхаб боюнча селде уруп, селде менен жүрчүмүн дайым, урматтуу бир тууганым. Анан ошол өзүмүн мазхабым акидан бекем карманган үчүн ошол магистратура ошончо өтпөй калдым. 2 жыл тапшыргам мен. Анан ал жерде ошол маселе бар, акидасы мындай экен, палан экен, матурид экен депчи. Ага мен менен оккан ошол менин группалаштарым күбө. Азыр мисалы үчүн Рабитада иштейт, ошонун ичинде Кувейтте профессорлор бар, мисалы үчүн барып сурасаңар, чубак десеңер эле Кыргызстанбы деп туруп, Ханафи деп сразу айтышат да. Имама менен жүргөнбү? Бухариби, Ханафиби дегенди тарап айтышат. Университеттин ичинде профессорлорго сурасаңар айтып берет. Дайыма илим жазганда Ханафи мазхаб боюнча тем алчумун, анткени мен өзүм мазхабыма өзүм эмне ошону көбүрөөк үйрөнүшүм керек деп. Андан сырткары тирүү мынакей Шейх Тарык Сардар Али, доктор Мухаммад Саид Бухари. Ошондой урматтуу бир тууган. Ошого мен Ханафимин деп толук түрдө мактана алам. Ханафи жөн эле атын эмес, затына дагы, усулу менен, фыгы менен бардыгын устада окугам. Бирок таасирленгем, суроо туура суроо, аны өзүм айткам мурда деле.